НАТО Афганистанга барчу жүктү Кыргызстан аркылуу алып өтүүнү көздөп жатканы айтыла баштады. Түндүк Атлантикалык альянстын өкүлдөрүнүн айтымында быйыл жыл башынан тартып чечкиндүү колдоо аттуу жаңы миссия ишке кирген. Анын алкагында Афганистандагы коопсуздук күчтөрүнө терроризм менен күрөшүү боюнча эл аралык көмөк көрсөтүүлөрү айтылууда. Бул аскердик жардам эмес, консультативдик көмөк көрсөтүү экенин альянстын өкүлдөрү айтып жатышат. Мындай өтүнүч менен өткөн жылдын соңунда НАТО өкүлдөрү Кыргыз өкмөтүнө кайрылган. Бирок өкмөт мүчөлөрү бул боюнча өз пикирин айтуудан карманууда. Вы мне вопрос задаете вообще не по теме. Вы как дипломат. Я НАТО не веду вообще. Өлкөнүн коопсуздук маселелери боюнча вице-премьер-министри Тажикстанга учуп кетип жаткандыктан бизге интервью бере албастыгын айткан. Бирок жогорку кеңештен капилет жерден жолугуп калып, интервьюдан ачык баш тартууга аргасыз болду. Сен берин белем? Тарынды неме жазган сен бар? 5 берип койгузчу, 5 мүнөт убактыңызды бөлүп. Сен айтканда шашылып учуп кетип атам. Сен 3 эмес, азыр учам мен. Азыр учам 3 эмес. Биз жанагы Без комментариев. Без комментариев. Ал эми айрым эл өкүлдөрү НАТОнун Афганистанга алып өтчү жүгү Кыргызстан аркылуу өтүшүнө каршы эмес экендигин билдирип чыкты. Алардын пикиринде эң негизгиси жүк аскердик максатта болбошу керек. Анан да мындан өлкөгө киреше түшүп жатса, анын эмнеси жаман деген пикирлер айтылган. Бирок алардан айырмаланып, депутат Ирина Карамушкина мындай сунушка каршы. Консультативдик көмөк көрсөтүлсө, жүк ташуунун кандай кажети бар деген суроо эл өкүлүнүн күмөн саноосун жараткан. Мындан улам Ирина Карамушкина мунун артында тымыздын башка максаттары болушу ыктымал деген күмөн саноосун жашырбайт. Очень скрупулезно, очень внимательно. Макулдашуунун бардык шарттарын өтө кунт коюу менен окуп чыгып этият мамиле жасоо керек. Ар дайым эле өлкөгө пайда жагын карай берүү болбойт. Андан көрө биз идеологиялык жактан бийик болушубуз керек. Албетте, бизге каржылык ресурстар керек болуп жатканын түшүнөм. Бирок бизге ким көп төлөсө ошого сатылып кеткен болбойт. Кээде жок деген сөздү айтканды да билиш керек. Бул өтө татаал. Бирок чыныгы өнөктөштөр буга түшүнүү менен мамиле кылып, кызматташуунун башка жолдорун караштырып көрөт. Анын үстүнө биз аркылуу өткөн маршруттун максатын түшүнбөй турам. Аларга бул канчалык деңгээлде ыңгайлуу болот? Айрым саясаттануучулардын пикиринде бул маселени чечүүнүн эки жолу бар. Маселенин экономикалык жагын ойлонсок, алып өтчү жүктү аскердик курал жарактар жок экенине ишенген соң уруксаат берүү керек. Болбосо саясий жол менен чечүү зарыл. Өзүбүз ушудан бир саясий упай көрөбүз десек, анда ОДКБ менен кеңешиш керек, ШОС менен кеңешиш керек. Биз алар менен аскердик түрүндө келишимдер түзүп койгонбуз. ОДКБ деген коллективный договор о коллективной безопасности. Анда мунун баарын биз ошо биздин өзүбүздүн коллегалар менен макулдашыбыз керек. Ушундай аскердик жүгүн өткөргөн атабыз. Сиз бул кандай карайсыңар деп. Анан эгерде биздики кыргызча болуп калып, кыргыздар өткөрө албайт, а казак менен орустар баары Белоруссия өткөрө берет десе, анда бул кыргызча болуп калат. Бирок Турат Акимовдун божомолунда бул маселе жакын арада чечилбейт. Себеби депутаттардын жайкы эс алууга кетерине 2 жумадай эле убакыт калды. Алардын бул маселени популизмге айлантып жиберүү коркунучу бар дейт саясаттануучу. Мындан улам компетенттүү органдар жакшылап иликтеп чыгып, туура чечим кабыл алуусу зарыл деген пикирлер басымдуулук кылат. Мээрим Ташыбекова, Самат Дөөлөтакунов, НТС.